Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр көрүп аткандай Исламбек ата чайканасына келдик. Салам алейкум. Төрага кандай, жакшысызбы? Ош шаарынын эң чоңдору бияка турбайбы? Эң жөнөкөй жерде турабыз. Эң жөнөкөй. Бирок тазалыгын карап талап кылчу киши сиздер да өзү. Мына могу турмактарды карагыла. Өсүп турбу, өспөп турбу? Адис катары айтыңыз. Шуну менен азыр мына санс жасап берип атат. Палван ата деген аш, бул жер ушул чайкана экен. Ээси кече айткан бизге Оштун бүт чиновниктери ушул жактан тамактанат, ушул жактан аш жешет депчи. Мына жерден самын суу, анан могу жерден чайкалат. Бул кандай эми? Мына ушуга таза идиш деп айтасың ушул жерде чайкалган. Кечирип коюңуз, тамагыңызды неме кылып койдук. Кечеде жүрүп жүрөбүз да. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Сиздерди көрүп адамдар таза экен деп келе берет экен анда. Ушул сууну буга чачып атат, суу колуну салып алып. Жана киртирмак менен. Канча сом айып салдыңыз азыркы акыбалга? 13 миң, ошо книжкалары боюнча и санитарный состояниясы боюнча 5 миң. Санап нормага жооп бере турган болсо, анан кийин сизге ачканга уруксат беришсин, э? Мойка кандай болуш керек процедура боюнча, мыйзам боюнча? Мойка 3 көздүү болуш керек, 3 секционный. Бул жерде талапка жооп бербейт. Биздин ата бабабыз бекеринен айткан эмес да мындай. Мына сынык идиштер булар химия средстволору, микробдор кетпейт да бул сыныктар. Канча айып салдыңыздар? Эмнеге айып салдыңыздар? Укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айыппул салынды. 214-беренин 1-части менен. Андан сырткары бүгүн санитардык көрсөтмө даярдалып, анан бүгүн обедтен кийин берилет, иши убактылуу токтотулат. Самбинге караганда ушул мыйзам өйдө турат да, ошон үчүн. Бул мыйзамдын дагы кодекс өйдө турат. Кайсы кодекс? Административный? Бул кодекс айтып атам. Жок. Негизи кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Мыйзам. Кандай бул кызматкерлерден талап кыласыз? Кодекс менен мыйзамдын айырмасын билбесеңиз. Кандай турат? Сиз айтып коюңуз, ишенбей атышат бизге кызматкерибиз. Сиздики туура. Анан бул Кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Этикадан сырткары болсо алдын ала кечирим сурайм. Мамлекеттик кызматкерсиз, анан колуңузда бүт эле алтын. Бүт эле алтын эмес, бул обычный саат. Бул давлениянын браслети, от давления. Бриллиант эмес, жөнөкөй эле. Мамлекеттик кызматкерлер эми мындай Бул жөнөкөй, бул давление. скромный болуш керек деп ойлойм да. Максималдуу Сизге бир скромный. бечара келсе, анан жанагындай жөнөкөй карапайым эл келсе, сизди көрүп эле анан Жок, өзүнүн сиз мындай деңгээлин жок, сиз ылдый азыр сезип, башкача болуп калбаш керек да. Баягы Оштун мэри дагы жөн айтып койсо керек. Жанагы көчөттөрдү силер кагазга эмес, жерге экип келе депчи. Анан ансыңарда сиздер да протоколду чөнтөк эмес, кагазга түзүшүңүздөр керек да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-га чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Урматтуу көрөрмандар, мен азыр Ош шаарындагы Палван ата деген чайкананын астында турам. Азыр бул жактагы санитардык абал, санитардык коопсуздук нормалары канчалык сакталып атат, азыр жеринен көп болот. Жүрүңүздөр. Бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай Ош шаарындагы Палван ата деген коомдук тамактануучу жай экен. Бул жактагы атайын идиштерди жуучу жер бул жер. Бирок бул жактан самын суусу менен эле бул жерден чайкап жиберет экен. Бул тамак аш коопсуздугуна, санитардык нормага канчалык жооп бергендиги бул айтпасак дагы көрүнүп турат да. Мындай кылсаңыздар. Мына могу кир эмне болгон кир? Каяктан келген кир ал? Мындай кылсаңыз. Мына муздаткычты карагыла, маркировка жок. Чийки заттар менен бышкан тамактар аралаш турат. Бул жактагы муздаткычтын ичиндеги кирди караңыздар мондай.
Анан могу жакта сынык идиштер, эмнеге могу жакта сынык идиштерди пайдаланып атасыздар? Кайсы идиште? Her günü bizde Sınık ilişki. 50'te 40'ta idiş sinet bizde. Kaytarıp atar. Санитардык талапка ылайык сынык идишке эч качан тамак куюлбаш керек, берилбеш керек. Жок, Могу жерде барды билесизби, могу обязательно жерде бери бар, микробдор бери. калып калат жуулганда. Ова, ова. Üçünü. Алыңыздар муну. Карач. Алып коюңуз муну, аралашып кетет азыр. Азы кыздарга айтат. Ош шаарындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна дагы барабыз. Канчалык деңгээлде ушул жагдай боюнча иш алып барды, канчалык деңгээлде ушул боюнча чара көрдү, канча ушундай чайканаларга көзөмөл кылып атат. Анын дагы жоопторун алганга, алардын дагы ишмердүүлүгүн сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу туугандар, мен азыр Техноплаза дүкөнүндө турам. Эгерде сиздерге тиричилик техникалары кызык болуп аткан болсо, анда мага көңүл буруп турсаңыздар, баарын сиздерге деталдуу көрсөтүп берем. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта кер жуучу машиналардын түрлөрү, дүйнөлүк бардык брендтин формаларын, көлөмдөрүн жана сапаттарын тапсаңыздар болот. Сиздин ашкананын көркүнө көрк кошо турган, сиз каалаган дизайндагы муздаткычтардын сапаттууларын жөндүү баада дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Ошондой эле үйүңүздү жаңы бүтүп, заманбап духовкалардын түрлөрүн издеп аткан болсоңуз, дал ушул Техноплаза дүкөнүнө келүүнү сунуштайбыз. Жалпы эле тиричилик техникалары дал ушул дүкөндө сатылууда. Дареги Чүй 279, телефондору 0774 024 777 номерлеринде. Санэпидемнадзордун жетекчиси кайсы жерде отурчу эле? Санэпидемнадзордун жетекчиси. Үй жактан 3-нчы этажга чыгып смотрга коет. Есен Сакеевич, саламатсызбы? Денсаулығыңыз жақсы? Жакшы. Аты жөнүм Улукбек. О, Фамилиям Карыбек болду. ооба, тааныйм. Саламатсызбы? Саламатсызбы дедиңиз. Уруксат болсо бир жагдайлар менен Ооба. сиз менен баарлашалы деп турабыз. Ооба. Санэпидемнадзордун башчысы, Ооба. өзүңүз кызматыңыз күндө. Ооба. Канча убакыттан бери бул кызматты жүргүзөсүз? Бир жыл болуп калды, бул жерге келгениме. Бир жыл болуп калды. Буга чейин башка лечебный учреждениеде элем, спецбольницада зам элем. Ага чейин военный системада иштедим. Медицинада. Келгениме бир жыл болду. Биз азыр ушул тамак аш коопсуздугуна бир коомдук контролду күчөтүп, ошол учурда сиздердин кызматты так аткарууга чакырып, коомдук тамактануучу жайлардын тартибин, эрежесин күчөтсөк, канча адамдын ден соолугу кетип атат деген максатта ушул ишти баштадык. Анан Жакшы болот. ачык күрөшүүнү, Ооба. ушу менен токтотуш үчүн ачык бир күрөш жарыялап атабыз да, ачык айткандачы. Ошондон улам азыр эми Ош шаарында кечээ биз 6 кафеге кирдик. Коомдук тамактануучу жайдагы акыбалды көрдүк. Анан ошондон улам сизге суроодак. Бүгүнкү күндө Ош шаарында, жалпы эле Ош аймагында канча коомдук тамактануучу жай сиздердин каттоодо турат? Азыр урматтуу атыңыз ким эле? Улукбек Карыбек. Улукбек. Мен азыр буга так жооп берем. Азыр специалистиме дагы ушу тамак аш боюнча
эмне ушул көзөмөлдөгөн, аны дагы чакырайын, өтө жакшы болот. Мен негизи биринчи келгенден баштап эле менин принцибим мындай средства массовой информация аркылуу баарысын айтып атам, кимге болсун дагы ачык текшерели, ачык мындай иш алып барайлы деп. Андан кийин кээ бир мындай жакшы мындай иш кылып аткандагы жакшы санитардык нормаларга жооп берип аткан ашканалар дагы жок эмес, бар да. Алар дагы мындай пайда. Эгер алар биздин ишеничибизге кирип санитардык нормаларын да убагында жакшы алып барса, биз даже текшерүүдөн аны алып коелу деп атабыз. Элдерге пример болсун депчи. Башка мындай тамак аш Ал боюнча деталдуу келебиз. Канча бүгүнкү күндө сиздердин аймакта каттоодо турат? Бизде азыр 1,5 миңге жакын объект бар. Азыр тамак аш коопсуздугу боюнча 1,5 миңге жакын объект бар. Сиздердин каттоодо турат? Каттоодо турат. Таксаны мен азыр точно неме болуп калбайын да, тактап туруп айтайынчы, билгизейин. Мен күтүп тура алам да, кызматыңыз сакасызбы? Мен чакырайын, ошо неме болуп калбайын. Азыр тактайын. Башка неме берсек. Жолбарыс мына срочно мага, срочно, весьма срочно макул. Кире бер, эмне сен керексиң, бияка отурун, как раз. Плансыз текшерүүлөрдү биз алар адамдардын негизинен бияка келе бер, отура бер. Жалобысы болуп калганда, адамдар жалоб кылып калганда, ошонун негизинде аны дагы Минэкономдун баягы немеси менен макулдашып, алар менен андан кийин уруксат алар менен макулдашуунун негизинде планга киргизип тоже аны текшерип турабыз да. Этап менен кетели. Биринчи суроом Ош аймагында айым кайталап коеюн, бияка. Кайталап коебуз. Ош аймагында жалпы эле сиздердин карамакта каттоодо турган канча коомдук тамактануучу жай бар? Өзүңүздүн кызматыңызды анан аты жөнүңүздү таанышсаңыз. Мен азыр данныйларды алып келип албайынбы? Ошону уруксат бербейсизби? Баягы бүт цифра не болду. Мен дагы азыр баягы туура эмес айтып алдым деп мен 1,5 объект дедим эле питанияда. Бирок азыр тактоо иштери жүргүзүп атат. Толук маалыматты данныйларын алып келе коелучу. Жок, бизге азыркы акыбал эмес, могу сноска чейин жалпы Ош аймагында мына 1 жылдан бери сиз келгенден бери өзүңүздүн базаңызда канча коомдук Ошону алып келейинби? Алып келе койчу, ошонун ичинде цифрадан неме кылбайм, мен дагы толук неме болуп калып, кийин баары такталат да. Анан кийин баягы неме болуп калбасын да. Биз деле мен бул объектти келгиче силердин иш алып барганыңарды биз деле жактап жүргөндөрдүн эмесибиз. Азамат жакшы иштерди алып кетип атасыңар. Жакшы өзү негизи. Бардыгы немге чыгыш керек да. Бирок биз бул боюнча мындай иштерди алып кетип жатабыз. Аты жөнүңүз, анан кызматыңыз. Так, Жээнбаева Гүлжан Жолборсуна, бөлүм башчылыгым. Ошо көзөмөл бөлүмүнүн башчысы. Санитардык көзөмөл Сиздердин аймакта бөлүмүнүн башчысы. Сиздердин аймакта каттоодо турган коомдук тамактануучу жайлар. Ош шаарында, Жалпы тизмеси. Ош шаарында жалпысынан тамак аш менен байланыштуу объектилер 1060. Анын ичинен 480 объект это бул коомдук тамактануучу жайлар. 472'nin içinden 104'ü это фастфуд. 24-жылды алсак, полностью канча изилдөөлөр жүргүзүлдү, канча объект айтайын жалпысынан. 1044 объект жүргүзүлдү, проверкадан өттү. Проверканын жыйынтыгы боюнча нарушениялар табылганына байланыштуу 286 штраф салынды. 1,610,500 сомго. Азыр биринчи кварталда алсак 43 протокол түзүлдү. Так, 203,000 сомго азыркы январь, февраль, март. Ушул 3 айдын протоколун көрсөк болобу? Буну билбейм, бул юридический документ, көрсөтсөк болобу? Билбейт экенбиз. Көрсөт десеңиз көрсөтө берем. Ошону Жок, ошону просто юридикалык жагын билбейм да, бул. юридикалык жагы ал эми жашыруун сыр эмеспи? Көрсөтөйүнбү? Неметсек көрсөтсөк деле болот, бул эми бул чындап эле Отделге жашыруун деле түшөт. эмес жок, отделге түшөбүз, көрсөтөбүз, эч бир немеси жок. Секрети деле жок. Ушул тамактануучу жайларга 43 эле протокол түзүлдү бир кварталда.
бир кварталда ошончо текшерүү жүргүзүлдү да. Эмненин негизинде текшердиңиздер? Көрсөтмөнүн негизинде пландуу бул пландуу текшерүүлөр экономика министрлиги менен макулдашып жолдомо алганбыз. Ошо жолдомонун негизинде текшергенбиз. Сиздерге жолдомосуз текшерүүгө болобу? Болбойт. Только арыз түшсө дагы биз биринчи жолдомо алып пландан сырткары, анан ошол жолдомонун негизинде текшеребиз. Сизге маалымат түштүбү, сиз аны ыкчам түрдө чара көрүүгө милдеттүү. Так эле чара көрөбүз, оперативдүү түрдө биз чара көрөбүз. Азыр мындай кылалы. Ошол сиздердин Ошто көп жетекчилерге айтып атпайбы? Баягы Оштун мэри дагы жөн айтпаса керек. Жанагы көчөттөрдү силер кагазга эмес жерге эккиле депчи. Анан ансыңарда сиздер да протоколду чөнтөк эмес кагазга түзүшүңүздөр керек да. Эми сиздер азыр мен айтып атам да, мен кече мисал катары 6 коомдук тамактануучу жайга кирдим. Кирсем, ошол жерде ашпозчулардын тырмактары көп көмөк болуп турат. Ал эми кандай болуп көгөрдү, эмнесин тырмады, эмнеден көгөрдү, ал бир Кудай билет. Анан ошол жерде перчатка жок, форма жок. Биз азыр моющий жагын айтпай эле коелу. Анан элементардуу тырмактары көп көмөк болуп турган ашпозчулардын колунан канча адам тамак жеп атат. Анын китепчеси теңинде бар, теңинде жок. Алардын дагы мөөнөттөрү өтүп кеткен. Анан баардыгы ушул сиздердин жанагындай допуск алып атканда Допуска бизден албайт. санкнижканы продлить этет да, текшерүүдөн өтүп туруп. Санкнижканы бизден албайт биринчиден. Бизден только анализ тапшырат. Бизден 3 анализ тапшырылат, анан допусканы централизованный поликлиникадан алат. Мен эми сиз образды айтып атам да, эгерде сизден анализ албаса кантип ал китепче алат? Мен ошону айтып атам, сиздердин колуңуздардан өтүп атат да ал дагы. Анан ошонун канчалык мына канчадан адамдарга оору жугуп атат азыр. Санитардык нормаларды окутуп, ошол жердеги кызматта алып аткан кызматкерлерди ошол жерде бир адистер түшүндүрүп бериш керек окшойт деп ойлоп калдык да. Мисалы үчүн жана мойкасына кирсең, эми химиянын баарын чала чайкап эле самын суусу менен чайкап эле аны коюп атышат. Сынык идиштерди колдонуп атышат. Булар эми элементардуу эле нерсе, бирок ал ден соолук үчүн эң маанилүү ошол жер болуп атат да. Канча химия, арзан химияны колдонушат экен, ал жактан чала чайкап туруп элдерге берет экен. Чайында Миланын жыты келип атат. Анан сынык идиштер, ал жакта микроб кетпейт. Жетекчи катары бир сунушубуз да. Сиздердин болгон ыйгарым укугуңуздарды колдонуп, эгерде талапка жооп бербейди, 2-3 жолу айып салдыңыздарбы, ал ишкананы толук түрдө жаап, мына манас атадай кылып туруп, бир-эки мисал кылсаңыздар, бир-экөөсүн жапканда кандай тартип болуп каларын, кандай тазалык болуп каларын ошондо көрөт элек да. Биздикилер азыр барып акчасын алып, чөнтөгүн толтуруп, чөнтөккө протоколду түзүп, будан эми бул коомдук эле айтылып аткан сөздөр. Чөнтөккө иштеп туруп анан кетип атышат барып. Ошол жерден бекер тамак ичип атышат, бекер ошол жерге барып алып туруп той-пойлорун өткөзүп атышат. Анан кийин аларды кантип айып салат аларга? Биринчи өзү таза болуш керек. Этикадан сырткары болсо алдын ала кечирим сурайм. Менде бир кызыгуу болуп атат да, уруксат берсеңиз суроо бере берейин. Мен ыйгарым укугума кирсе, анан эми мына сиз жетекчилик кызматтасыз да. Айлык майнаңыз 40 миңден өйдө дейби? Жок, 40 миңге 40 миңге жетпейт экен, Мамлекеттик кызматкерсиз да, анан колуңузду көрүп, мындай башкача болуп атам да. Колуңузда бүт эле алтын. Бүт эле алтын эмес, бул обычный саат. Бул давлениянын браслети, от давления. Бриллиант эмес, жөнөкөй эле. Мамлекеттик кызматкерлер эми мындай бул жөнөкөй, бул давление. Скромный болуш керек деп ойлойм да. Максималдуу сизге бир скромный. бечара келсе, анан жанагындай жөнөкөй карапайым эл келсе, сизди көрүп эле анан өзүнүн мындай деңгээлин жок, сиз азыр ылдый сезип, башкача болуп калбаш керек да. Жок, түшүндүм. Мен азыр сиздин сөзүңүзгө таптакыр кошулбайм. Себеби бул саат, жөн эле саат, бул керектүү нерсе, туурабы? Мен саатты карайм да. Бул давленияга, от давления бул браслет, бул обручальный шакек, бриллиант, такой нерсе жок. Бул арзан эле сөйкө. Мага ушундай анын айырмасын билбейм. Жалтырап сиздин калпагыңыз деле мындай кымбат, арзан калпак эмес. Анан оозуңузда брекеттер, бул дагы
нормальный акча турат, ушу сиздин брекетиңиз полный мынамды неме кылсак, Мен мамлекеттик кызматкер эмесмин да. жок, баары бир да эми ошону азыр сравнивать этсек, сиз просто жок. Неме этпейлер жооп берет, этпейли. Мындай тур эле суроо тур эле. Немеси жок, анан мындай эле жооп берет. Жок, на браслетте просто все думают, что это золото. Айтпайсаңыз Да, эле это болду. давление. Немеси жок. Ошондой эле болсун, ошондой эле болсун. Давление. Канчалык мамлекеттик кызматкерлер жупунуу, жөнөкөй болсо карапайым эле. Эң туура айтасыз. Өзү негизи биздин мына мамлекеттик кызматта иштегендерди негизи ушул жагы сөз эске алыш керек да. Ушул сиздин сурооңуз негизи өтө туура. Мындай да, просто бул эми немеге чыгат да мындай соц тармактарга. Анан все Сиз объяснение берип койгонуңуз жакшы. жок, ошо мындай комментарий ой туда-сюда дейт да. Анан просто мындай суроо бергенде да журналисттер кичине мынча болсо эми хотя бы оценка берип биринчичи мындай сиз просто что сколько стоит билбейт экенсиз да. Ошо үчүн мен Ошо билбейт экенсиз. суроо бериш бул эме эмес го, күнөө эмес го. От давления это. А это обручальное кольцо. Ошондой эле болсун анда мен Обручальное кольцо. ойлоп атпаймынбы, эжебиз 40 миңге жетпеген айлык алса анан колунун баары Жок, жок. Бул алтын эмес да. алтын менен төшөлүп калса анан буяк кандай болуп калат? Жок. Бул эже менен бир жөнөкөй жаран келип сүйлөшкөндө өзүнүн Жок, сиз абалынын кайсы сезбеш керек. очень ошибаетесь, да. Ошондой эле болсун. Дача оценки. Жанагы жагдайды көрүп көчүп коет да. Жок. Анан эсенбизге азыр кандай кылсак болот? Жанагы бир-эки точкага барып көрүп, анан ошол жерден Мейлиңиз, биз биз наоборот мен сиз менен мындай каттоодо мындай жумуш алып барууга, биргелешип жумуш алып барууга ар дайым даярмын да. Сиздер менен бизге мындай информация берип койгонуңуз да жакшы болду. Биз сөз буга реакция беребиз, мунун жыйынтыгын сизге айтабыз. Биз только мындай биргелешип иш алып барганга сиз менен биз дайым даяр. чоң рахмат. Жок, бул жакта деген неме болсо Ошондо бирге барабыз, десе бирге совместно. болсо бизге өзүнчө тапшырма болсо биз өзүбүзчө барайлы. Жок, азыр Бизге жооп берели. Совместно Бирөкөнө бирге барабыз. барайлы. Бирөкөсүн көрөлү анан Мен кийин дагы мына облак администрацияга жыйыным барды, бирок ордуман жөн жөнөтүп атам. Түшүндүрүп жарайт ага анда. Сиз чогуу барсаңыз анда жакшы болот да. чоң эле барам. Азыр отделде түшүп документтер көрсөтөлү. Сиздер биз менен чогуу чыгып келбейсизби? Мен азыр башка бир ишим бар да. Жок, питанияда 8 адам бар. Жүргүлө, питание киргиле. Камбе же. Мынандай да. Мынандай жолдомо берилет. Бул жолдомо мына печаттар экономика министрлиги менен макулдашып, анан ушунун негизинде Бул планду. планды анан барып текшеребиз. Анан текшерүү учуруна ушундай проверочный лист толтурулат. Бул азыр ак жазылат, мындай проверочный лист, 12 парак проверочный лист. Анан проверочный листтин негизинде анан мынантип неме штраф салынат. Мына протокол. Кимге түздүңүздөр бул? Бул кондитерский цех Сонун деген кондитерский цехке түзүлгөн. Ошо подсобный помещениясында скопление аркандай тара, мара ошондойлор. Анан түзүлөт. Анан бул единый базага киргизилет. Анан мына штрих менен булар азыр мындай жаштар электронный эле төлөп коет го. Ушундай протоколдор түзүлөт. Азыр дагы көрсөтөм. Анан биздин ашканалардын тоже протоколдорун азыр полностью сизге көрсөтөбүз. Ошо биздин бөлүмдө 17 адам. Коротко отстриженные ногти, волосы деген жер бар. Мен буну эмес Анан биз көрсөттүм. дагы ишенебиз да. Атайын болжуу эрежелери бар да. Атайын. Эми биз ошону сөзсүз барганда айтабыз. Анан барат, мисалы ошо санта жасап аткандар көчөсүндө кылат экен. Бир чоң тазике чарага сууну куят экен дагы анан ал суу ылайым жанагындай боп-боз болуп калган. Колуну алып эле чачат экен анан самсынын ичине, тандырдын ичине жанагы суунучу. Сиз кайерден болосуз? Мен өзүм Оштонмун. Оштон, ну это мындай это национальный как бы ошский колорит деп коелу. Ошо тандыр, ошо чачма это неме да уже процедурасы ошондой да. Ошентип бышырылат да. Колдору кабарып кеткен, жанагындай мозоль болуп калган, айрым жерлери кесилген. Анан ошо менен сууну шалпылдатып чачып атса анан тер дейт экен ал тандырдын жанында. Анан терди ачып коюп туруп анан жанагы колун салып алып анан чачат экен. Бул кандай эми? Аны жасабаш керек, бирок эми биз баягы неме экен да адам жасабаш керек, муну көзөмөлгө алышыбыз керек. Түшүндүрүштөр жүргүзүшүбүз керек.
ушундай мыйзам бар да, ушул мыйзамдын негизинде текшерүүлөр жүргүзүлөт. Бека мыналарга алып коюң. 72 мыйзам. Мына текшерүүдө эмне планду кандай жүргүзөт, контрольный полностью ушул жерде жазылган. Плановый проверка, неплановый проверка дейт. Инструкцияңыздар да бар? Ооба. Бул мыйзам кандай инструкция? Кантип текшергени? Өзүңүздөрдүн положениеңиздар Санпин бар. Бирок мыйзам биздин Санпинге караганда ушул мыйзам өйдө турат да, ошон үчүн. Бул мыйзамыңыздан дагы кодекс өйдө турат. Кайсы кодекс? Административный? Укук кодексин айтып атам. Жок. Негизи кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Мыйзам. Жок, мыйзам. Канча жылдан бери иштейсиз? Туруптур азыр, сен мени алдаштырып атасың, азыр турабыз азыр. Жок, Мыйзам мыйзам. иерархиясын билесизби? Конституция мыйзам, анан кодекс да. Оңу сен уят болосуң, эми бөлүм башчы болуп туруп ушуну айтсаң анда кандай кылып кызматкерлерден талап кыласыз? Кодекс менен мыйзам айырмасын билбесеңиз. Ошон үчүн талашып аткан турбайсызбы жана? Эмне мыйзам дейсиз? Мен кодексти айтып атсам, жок. Жок, кодексте сиз айткан кодекс бул уже по факту да, по факту уже нарушениең табылды, ошо кодекстин негизинде анан чара көрөсүң да. Жок, мыйзам иерархиясына ылайык мыйзамдан кодекс өйдө турат. Азыр жок, туруптурбуз азыр. Кандай турат? Сиз айтып коюңуз, ишенбей атышат бизге кызматкерибиз. Сиздики туура. Анан бул Кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Биз эми мыйзамда деле Биз эми мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. Түшүндүм, бирок мен жетекчисиз. Кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Кодекс өйдө турат. А сиздер кандай ойлойсуздар? Кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы эже? Кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Биз мыйзам өйдө, в основном мыйзам. Биринчи закон турат экен, андан кийин кодекс. Вот. Ошон көрсөтпөйбүз азыр. Ошондо кандай болуп калды? Мыйзам бери, мыйзам. эмне болуп? Мына кодекс турат. Иерархия боюнча биринчи мыйзам. Мыйзам жогору турат экен да. Мыйзам туура эле айтыппын мен. Туура эле айтыпсыз. Мен адашыптырмын. Мыйзамды дагы Мына кылыңыз, интернет барбы? Мына кыйналмаңыздар. Ачыңыз. Иерархия, мыйзам иерархиясын ачып окуңуз. Ошол жерде жазылып турат. вот азыр көрдү. Окуңуз, туура эмес көрүп атасыз, уят болуп атасыз азыр. Заблуждениеге салып атасыз. Жетекчиңиз дагы башкандай. Заблуждение болуп калды. Биринчи закон деп турат, анан кодекс деп. Ошо. Мына. Так, закон. Мыйзам иерархиясын айтсаңыз? Ошол жерден өзүңүз доказать этиңизчи бизге. Сиз түшүндүрүп берсеңиз болобу кандай? Жок, доказать этсин. Мен аябай кызык болуп атам. Сиз таптыңызбы? Ооба. Конституционный закон, потом кодекс, а потом мындай неконституционный закондор. Закон выше стоит. Мына иерархия. Сиз иерархия нормативно-правовых актов деп атат. Мына по степени юридической силы нормативно-правовые акты располагаются в следующей иерархии. Конституционный закон, кодекс, указ президента, постановление Жогорку кеңеша, постановление правительства, акты национального бланка, ну и так далее, и так далее. Закон. Түшүнбөдүңүзбү? Дагы бир окуңуз анда. Эмнени окуйм? Закон. Биз юрист эмеспиз бирокчу. Закон, кодекс, указ президента. Отурасызбы? Жок, отурбайм. Жаныңа карайм. Жаныңа карайм. Жаныңа карайм. Жер кой. Отура бер. Жаныңа карайм. Кана? Сиз окуп бериңизчи кана. Сиздин бөлүм башчыңыз. Ачкин. Жок, көрүп эле калдым. Мына. Закон, потом кодекс. По степени юридической силы нормативные правовые акты располагаются в следующей иерархии, да? Конституция, Конституционный, потом конституционный. закон, Конституция, закон? Вносящие изменения и дополнения в Конституцию. Келиңизчи. Мына. Биринчи конституция турат. Кодекс, закон, анан президенттин указы турат, анан жогорку кеңештин токтому турат, андан кийин өкмөттүн токтому турат, анан и так далее кетет приказга чейин. А сиздер биринчи конституция, анан кодекс болот, андан кийин мыйзам болот. Ошону билип алыңыз. Талашпай. Мен жетекчи катары билет болчумун. Мен спорт этем. Спорт этсеңиз дагы утуласыз, уят болосуз дагы. Калай болсоң? Таппайсың, ал таппайсың. Интернетте турбайбы так эле.
Ошону окуп коюшуңуздар керек. Ошондо кодекске ылайык сиздер иш алып барышыңыздар керек. Кодекске могу мыйзам каршы келбейт. Ар бир мыйзам өзүнүн иерархиясына ылайык өзүнүн функциясын аткарат. Ошон үчүн кодекске ылайык мен сиздерден талап кылдым. Айып салсаңыздар болот. Болот, биз айып салбайбыз деген жокпуз го. Ошон үчүн айттым, могу мыйзам кодекске каршы келбейт. Каршы келбейт, Сиздер ооба. кодекске ылайык айып салышыңыздар керек болуп калат. Жүрүңүз. Мындай жашлар деле болот экенсиз. Эмеде телевизордо мындай взрослый такой кажется. Камера ошондой көрсөтүп коет. Азыр эле чыгабыз. Ооба, азыр эле кеттик сиздер менен чогуу. Дареже полный питание чыккыла. Кече өзүңүздөр көргөндөй Палван ата деген аш бул жер ушул чайкана экен. Оштогу эң мындай популярдуу чайканалардан бири экен десек болот. Анан кечээ биз бул жактагы акыбалды ичиндеги жагдайды тартканбыз. Бирок мендеги суроо азыр бул жакка снос деп жазыптыр. Бул жактар снос болуп атыптыр. Анан могул жакка чыгып алганы, тротуарды басып алгандыгы тууралуу мындай көзү көргүчүгө деле көрүнүп турат да. Эмнеге бул жакка ошол текшерүүлөр, Оштун баягы мэрдин саясаты бул жакты аттап кеткенби деген ой жаралып атат. Мындайча айтканда тротуардын четинде эле туруптур бул жер. Эмнеге бул жакка жанагындай снос деген жазууну кылган жок да, бул жакка кылган. Дагы бир күмөн жарата турган жагдай, урматтуу көрөрмандар, бул жакта ушунун ээси кече айткан бизге Оштун бүт чиновниктери ушул жактан тамактанат, ушул жактан аш жешет депчи. Муну бөлмөнү атайын ошолорго жасаганбыз деп аябай кече мактанган эле да. Мына могушуну жасашыптыр. Булардын айтымындачы. Анан ушул жерде Оштун чиновниктери чай ичет деп айткан эле. Балким ошол чиновниктердин шарапаты менен снос деген жагдайга илинген эмеспи бул жак. Эсен Мусакеевич, мына кечээ ушул жердеги жагдай, мына карасаңыз, кантип бул санитар талапка жооп берет? Мени чакырып койсоңуз, администраторду чоңуңузду чакырып койсоңуз, ошону көзүнчө. Мына караңыз. Кантип ушул жерде иш болсун? Мына жерден самын суусу менен чайкайт экен, коет экен, могу жерден чайкап коет экен. Анан бул жакта поварлардын тырмактары кечээ аябай өсүп турган эле, бүгүн алдып албады, Кудай билет. Bir халат немесин алып алайлычы, биз киргенге. Форма алып алайлы халат. Мондай кылып койгонго болобу? Карасаңыз мынаны. Сууга жазып, кагаз таштап коюптур. Суунун ичине да. Негизи болбойт, сыртына жабыштырыш керек да. Эгер ушундай керек болсо, азыр халатын алып келген, кирип мындай неметкенге. Администраторун айтып коесуңбу? Кандай болот? Мына баласы биякта турбайбы? Келбейсизби, шеф? Сиз кечээ эмне качып отурсуздар жагдайдан? Ал бериң. Жүрүңүз, сиз могул жака, сиздин фамилияңыз керек бул жака. Мен атамдын аты, атамдын чайканасы. Менин фамилиямда эчтеке жок да, мен Сүлеймен. Сиз баласысыз да. Жок эле да азыр. Азыр жок беле. А бу жерде администратор ким? О, ишим албай келип калыптыр, клиенттерге карап атат. Администратор бу. Жүрүңүз, сиздин присутствие. А майли айта бериңиз, майли. Халат кийип алыңыз. Ошо, майли. Ушу айтып коюңуз сиз. Мына жүрүңүздөр көрөлү. Эже келиңиз, сиз кызыктардым деп атпадыңыз беле? Жүрүңүз, именно сизди көрсөтөлү. Мына санитардык эпидемиологиялык Бул жерде таза жагы кайсы? коопсуздук талап кандай болуш керек? Азыр мен суроо берип алайын. Мойка кандай болуш керек процедура боюнча, мыйзам боюнча? Мойка 3 көздүү болуш керек. 3 секционы. Бул жерде инструкциясы илинип туруш керек. По мытью посуды, идиш аяктардан жууй турган эрежелери ушул жерде илинип туруш керек. Бул жерде иштеген идиш жууй турган сотрудник ошол боюнча обработка идишти таза жууш керек. Жууп бүткөндөн кийин бул биринчи секцияда жок бекен, бул жер өздөрү айтып берсин кандай кылып жууйт экен. Посуданы ким жуйт? Посуданы ким жууйт? Посуданы сиз жуйсуз? Чакырыңыз.
айтыңыз мына хозяин келди. Жок, идиш жууп турган адам мен силерге Ооба. эмес өздөрү айтып берсин, биз ошону текшерейик. Болду, жакын. Булар туура жууйбу, Посуда туура жуган жуубайбы. чакыртпочу кызым. Чакыргыла. Азыр бул жерде идиш жууй турган канада Өзү айтып берсин азыр. Анда, айтпай туруңуз азыр көрөлү. Кыргызда эмнеге баягы сынык идишке ичсе болбойт. тамак ичсе болбойт деген сөздүн мааниси кандай билесизби? Эми кыргызчылыкта билбейм, бирок медицинский жактан мындай сынык идиштер бизде Санпин боюнча не допускается. Эмне үчүн? Себеби дегенде бул уже адамдардын оозун неме кылып алышы мүмкүн. Азыр мен түшүндүрүп берем, мына идиштер мындай вертикально кургатылып туруш керек. Мына суусу жок болуш керек. Бул жакта канча посадочный место болсо, ошондон 3 мисалы 100 место болсо, одновременно 100 адам тамактанып турган болсо, бул жерде 300 посуда болуш керек. Бирөөсүн жууп, анан обработка кылып, анан кийин вертикально суусу жок кургатылыш керек. Ошондой эрежелер бар. Эреже боюнча ошондой. Анан кийин мына сынык идиштерди булар күнүгө неметип, сортировка кылып, сынык идиштерди бул жакка пайдаланбаш керек. Эмне үчүн айтып атабыз мына? Мына сынык идиштер булар биздин ата бабабыз бекеринен айткан эмес да мындай. Ичпе деген сөздүн артында көп нерсе турат да. Мына сыныкка ичпе дегендин артында ошол эле оозун кесип албаш үчүн. Бул бир болсо, экинчиси мындан химия средстволору, микробдор Таза жуубай калыш. кетпейт да бул сыныктан. Сода менен булар бир күндө бир жолу полный иш жабылгандан кийин ошол жерде обработка кылышат. Залалсыздандыруу. Мына биринчи мойкада эмне кылат, экинчи мойкада эмне кылат, үчүнчү мойкада. Биринчи мойкада 45 градус ысык сууда Ысык суу, муздак суу бар бекен мында азыр? болсо керек азыр. Ошол средство менен жууйт. Мына моющий сода менен кошуп туруп жууйсуз. Жуугандан кийин Апа, эже, мына могул биринчи мойка, экинчи мойка, үчүнчү мойканын өзүндө нормада көрсөтүлгөн эрежеси бар. Ошо эрежелерин айтып бериңизчи бизге. Биринчи эрежеде эмне кылат, экинчи эрежеде эмне кылат, биринчи эрежеси, биринчи этап удаление, механическое удаление пищевых отходов. Андан кийин моющий средствода 45 градуста жууйт. Үчүнчү этапта полоскание 60 градуста полоскание. Азыр талапка жооп бересизби? Талапка жооп бербейт. Мындан кийин жуулуп бүткөн идиштер стеллажда кургатылыш керек. Мындай вертикальный положение бардыгы суулары агызып мындай туруш керек. Мындай эмес, мындай шкафчиктер туруш керек. Немеде? Стеллажда туруш керек. Кандай тряпка менен артылыш керек, кургатылыш керекпи? Арчылбаш керек. Бул кургатылыш керек. Арчылган допускается только стеклянный посудага, баягы бокалдар барбы? Ошону эки немеде жуулат. Жирный эмес идиштер болгон үчүн эки этап менен жуулат дагы, анан үчүнчүсүндө таза неме менен арчыганга допускается. Түшүндүк. Эми мына сынык идиштер боюнча. Сынык идиштер боюнча вообще сынык идиштерди жууп бүткөндөн кийин ошол жерде сортировка кылып использование неме Укук бузуу жөнүндө фактылар жетиштүү эле болду жетиштүү болду. Жетиштүү. Эми кийинки фактыларды көрсөтөлү, жүрүңүз мына жерде. Улукбек мырза, бирок бир нерсе баягы мен айткан нерсе. Эң негизгиси суу централизованный. Мындай совсем эле жаман вообще болбойт деген нарушениялар бар. Сиз айткан, мына коллегам айткан нерсе 100% мен кошулам. Бирок эң негизгиси мына мен айткандайча, Ош шаарында бүт 100% коомдук тамактануучу жайлар обеспечены. Центральная водоснабжение. Эми муну мэрия кылат да, канализациянын мэриянын милдети. Жок, канализацияны сиз куруп берген жоксуз да. Жок, мен бул жөнүндө айткан жокмун. Мына центральный булар өзлөрү подключение кылышат да. Мындай көчөдөн арыктан суу алса, суу менен көп инфекция жугушу мүмкүн да. Эми азыр кылымда андай болбош керек го. Ош жок. Бар, область боюнча бар, ошондой ашканалар бар, суусу жок. Мына ысык суусу бар, канализациясы бар. Ана мына боюнча мына караңыз. Мына бул произведено немеде? Кыргызстанда. Кыргызстанда биз эми таможенный биримдикке киребиз да. Кыргызстандан өткөн бекен? Ооба, өтүптүр, мына ГОСТор, анан мына штрих-коддор турат. То есть немеден өтүптүр. Просто сопроводительный буга документ алган жериңерден ошол жерден требовать этип, накладной эмес. Бунун документи өзүнүн рухсат документи болуш керек. Ооба. Анан бир сөз да, мен как хозяин. Мына жерде ремонт кылып баштадык. Улукбек, сиз айткан бир чоң баягындай немебиз бар эле. Бирок чирип кетиптир. Аны алып салып, еще заказ кылганбыз Нижебекеден. Мунун темирден экен эле да. Немебизчи. Дагы бир манандай
азыр мен как документ катары айтам, мынандай чоң табактарыбыз бар да. Бул батпайт мынагачы. Анан бизде 80-ге 80 деген чара немебиз бар. Раковиначы. Ал просто чирип кетиптир. Холодильниктер бар дедиңиз эле бая баарында. Кана чийки заттар, Мына жерде. жашылча заттар, бышкан заттар каерде турат? Ана бар экен, а? Вот холодильник. Ооба. Вот Это эттерге, а? Ооба. Только эттер тура бу Ооба. жакта? Эттер пакетте турабы ушинтип? Неме кылып койбодуңар? Маркировка кылып койбодуңар? Овощной стол дейт, үстүндө сайыз торголот, астында эт турат. Мына бул чайник качандан бери жуулган, качандан бери бул колдонулган? Могу кирди көрүп атасызбы? Көрүп атайын. Жооп береби? Жооп бербейт. Муну Эми ичин караңыз, эми ичин. Алып атайын средстволор менен жууш керек. Ишин көрүп атасызбы мына? Көрсөңүздөрбү? Мисалы үчүн көрөсүздөр, шуну Су ишететилет. Неме жок. канча чай ичип атат Мынаны шундан ар адамдар? бир неме жууган сайын мына жактан щетка менен ичиндеги немелерди жууш керек. Дагы жууш. Кайсы жерлерди аныктадыңыздар? Эмне чара көрөсүздөр кана? Санитардык Мындай кылабыз. нарушение боюнча. Биз азыркы замечанияларын жазып алып, санпредписание беребиз. До устранения мына недостатков баягы биз бузу убактылуу ишин токтотобуз. Жок, биз протоколду сурап атабыз. Полный Бузуу фактысы катталып атат. ооба, кодекс боюнча бизге ыйгарым укугубузга кирген чараларды толук Толук каттоо. Өзү мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү эки эле учурда тиешелүү өзүнүн ыйгарым укугун колдонбойт, чара көрбөйт. Бул кайсы учур? Бирөөсү билими жетпестиги, экинчиси озум айланып калгандыгы, үчүнчү жагы болушу мүмкүн эмес. Жок, чара көрүлөт. Чара көрүлөт. Албетте, Ошентип атабыз да? азыр Чара протокол түзөбүз, андан сырткары бүгүн азыр мен кабинетке барып санитарды Азыр көрсөтөм. протоколду, выездной протоколун Ооба, сактана. азыр Түзүп атабы? Түзөбүз. Мен өзүм Анан санитар көрсөтмө берип, анан кийин булардын казайынын чакырып, Казайыны турат буякта. таныштырып, бул жак казайын эмесмин деп атпайт. Таап, ошого баягы азыр документтерин алдырсаңыздар келет да. Документ алдуу казайын. Хозяин сиз бошондур? Жок болгонунан мен турам да азыр. Юридический владелец ким? Азыр Бир протокол бериличи. без предупреждения болуп, ал случайно келгенинен себептүү келе албай атат. Эми келип калышы мүмкүн, чакырды. Келип калат. Эми ошон үчүн мен келип турам бу жерге. Чакыр, бир сырым ошо кишиге оформить этебиз. Жана санитарды көрсөтмөнү дагы ишканага беребиз. Мен неме кыла элек, кол коюп берели. Биз неме кылабыз дагы мен протокол барып даярдатып келип. Азыр эле түзсөк протокол түзөбүз. Протоколдо эми барып жазат деме. Немени түзө берет. Офисине кирелиби? Ошо жерде. Каерде болсо. Саңыздар. Гүлдәстә 12-нче кабина бошпу? Анда офиске кирелик. Жумушчулар үчүн туалет, мына неме производственный помещениеден чыгып алысыракта, бирок эми экинчи этаж эмес. Мына поточность деген нерсе бар да. Биринчи жумушчулар иш күнүнө келгенден кийин булар биринчи кийимдерин алмаштырыш керек. Чечинип, смена обувь, башка бут кийим кийип, полностью ошол жерде Кана кийинип чечилет жерлери барбы? Бизде ошо туалет. администраторуңар текшериш керек. Улук мырза айткандай тырмактарын текшериш керек, шакектерин, ювелирный полный чечип, сакалы бар неме ишчилер боло турган болсо, сакалдын үстүнөн маска тагыныш керек. Анан кийин колдорун обработка кылып, таза кийим кийип туруп, анан кийин өндүрүш каналарга кириш керек. Анан кийин туалетти, ал производство помещениенин алысыраак жерде туруш керек дагы отдельный тамбур. Ошол жерде вешалка илесиңер, чечинип туруп илип, анан кийин кухняга кирип атканда атайын неме коврик неме менен путту обработка кылып, таптыза кылып, анан кийин помещениеге кириш керек. Качан жөнгө салынат ушул талаптар? Пока ошол жөнгө салмай сайын биз булардын ишин убактылуу токтотууга сунуш беребиз. Булар полный аткарып бүттүк дегенде контроль келип туруп, анан кийин уруксат беребиз. Түшүнүктүү. Болду, рахмат. Шаардык архитектураданбы? Салам алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, өзүңүз. Азыр сөз болуп атты эле архитектура боюнча. Эмне боюнча? Могу жердин архитектуралык нормасы боюнча. Жок, мен ал боюнча. Сиз кайсы кызматта архитектурада? Мен башка турак жайлар боюнча. Келсеңиз эми сиз Жок, мен бул боюнча маалыматым жок да. сиз азыр иш убактысында жүрөсүз да? Жок, обедтем. Архитектурадан буяк келип обед кылып атасыздарбы? Калса да. Жок, эми ушул ашканага. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай номер 4-бөлмөдө Ош шаарынын
архитектурасынын адистери келип аш жейт экен. Анан буга чейин өзү ушул жактын ээси айтып аткан, бул жактан не деген чиновниктер келип тамак жейт, Оштун мен деген бүт кызматтагы адамдары келип тамак ичишет. Ушул жерде биз кызмат кылып келатабыз деп айтты эле да. Азыр сөздөрү далил катары мына өзүңүздөр көргөндөй архитектуранын кызматкерлери келип тамак ичип атат. Анан бул жактагы снос маселеси келип, архитекторлорго келгенде айланып өтүп кеткенби деген суроо мындай биздин жан дүйнөбүздө калып атат. Оштун чиновниктери келип чайканалардан аш жеп, чайканадан обед кылышат экен. Бул Оштогу эң популярдуу мындай жакшы аш жасаган жер деп айтып атышат. Азыр буга чейин да ошо сиздердин ээси бул жакта айткан да, бүт чоңдор келип чай ичет депчи. Азыр архитектордун күндө эле келип тамак ичип алат архитекторлор? Жок. Бүгүн биринчи келип атышабы? Жок, келишет, но күндө эмес. Канча убакытта бирден келишет? Аптада бир аштары бар өздөрүнүн. Или 2 аптада бир келишет. Кимдер келет эми мисалы? Жакындан деле таанайбыз да, келишет. Ишканалар келет да. Кайсы ишканалар? Баардык эле ишкана. Мисалы? Банктагылар келет, архитектура келет. Так, врачтар көп келет. Бак түйүндө иштегендер келет. Ну, Араванскийде ишкананын баары эле келет. Араванскийдеги ишканалар? Милициялар келет, участковыйлар келет. Азыр архитектурадан канча киши келди? 5-6. Аларга ким өздөрү буйрутма кылуу же бекер жеп атабы? Бекер жебейт эч ким, баардыгы төлөшөт бул жерде. Точно төлөйбү? Төлөйт. Өздөрүнөн деле сурап көрүңүз. Мэрдин өзү келсе деле төлөп жеп кетет. Мэр да келеби бу жерге? Жок, мэр келген эмес. Но ичинге скидка жок, баары эле төлөп. Эң чоң чиновниктерден ким келген? Ну, аларды жакшы тааныбайт экен. Рахмат. Эмне болду? Кандай болду? Канча айып салдыңыздар? Эмнеге айып салдыңыздар? Азыркы мониторингдин жыйынтыгы боюнча санитардык нормалардын аткарбагандыгы, анан талаптарды сактабаганы аныкталганы үчүн укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айып пул салынды. 214-беренин 1-части менен. Андан сырткары бүгүн санитардык көрсөтмө даярдалып, анан бүгүн обедтен кийин берилет, иши убактылуу токтотулат. Ушу полный азыр көргөн кемчиликтерди жок кылганга чейин ошо ишмерлүүлүк убактылуу токтотулат. Кол коюп берди протокол. Болду. Рахмат. Негизи урматтуу көрөрмандар, биз ишкерлик ишкерлерге мындай жаман пикирибиз жок. Бирок ошол эле учурда ишкерлер дагы жалпы элдин кызыкчылыгын, элдин ден соолугун ойлошу бул баарынан приоритеттүү болгон үчүн биз айла жоктон, аргасыздыктан ушундай Ош шаарындагы тамак ичүүчү, коомдук тамак ичүүчү жайлардын акыбалын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун катышуусу менен алардын ушул жагдайга реакция кылуусун ушул максатты көздөп биз азыркы чыгарылыштарды чыгардык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул нерсе бардык Оштогу ашканаларга, чайканаларга, самсаканаларга, коомдук тамактануучу жайларга тиешелүү. Ушул жагдай жаралбаш үчүн алдын алып, санитардык нормаларды так сактап, ашпозчулардын тырмактарын алып, эң башкы талап. Анан ошол мойкасындагы химиялык заттарды таза чайкап, коомчулукка тамагын сунуштасын деген ой болду башкысы. Биздин баракчага катталыңыздар, пикир жазып бөлүшүңүздөр. Ошол эле учурда ушундай жагдайлар болсо бизге кабарлап турууну биз сиздерге чакырык салат элек. Ар бирибиз өзүбүз тамак аш тазалыгы боюнча талап кылалы. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр көрүп аткандай Исламбек ата чайканасына келдик. Самастар. Мынакей могу тырмактарды карагыла. Колуңузду мындай кылсаңыз? Мындай. Не, ушинтип кантип иштесин муну? Самсы жасап. Өсүп турбу, өспөп турбу? Адис катары айтыңыз. Шуну менен азыр мына самсы жасап берип атат. Бул жакта бышкан тамактарды самсын жасап атат. Келсеңиз, мына.
Бул жактын дагы колун көрүп текшерип коюңуздар азыр. Баксаңыз. Турмагыңыздар. Көрдүңүзбү? Капкара болуп калган. Көрдүңүзбү кирдин? Эми азыр ошону кармап адамдарга бышкан тамакты берип атат. Мына муну менен кече жана айтып аткан жагда мына. Ушул сууну буга чачып атат, суу колуну салып алып. Мына киртирмак менен. Üstünde жапкан тетигинде төшөнчүлөр турат. Я. Салам алейкум. Төрага кандай, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Кандайсыз? Ош шаарынын эң чоңдору бияка турбайбы? Эң жөнөкөй жерде отурабыз. Эң жөнөкөй жер. Бирок тазалыгын карап талап кылчу киши сиздер да өзү. Не болуп атат? Жалпы жак менен биргеликте мындай рейд жасап аттык эле, мындай ошол санитар гигиеналык немелерди сактоо боюнча. Неке караңыздарбы? Карап жатабыз, эми азыр жыйынтык чыгарабыз, эметебиз, ошол менен текшерүүнүн жыйынтыгы менен. Полный эмесин ону Сонбек байке кайка кетти? Заводтуда сатыңыз эле. Мен өзү неме бул жака да айтып аттым эле, биз Ал чындап эле азыр соцблокту ошол көрүп этеби? Жок, аныкы соцблокту приоритетке Нурбек Сүйүнбаевич. Вице-мэр. Буякчы. Алар эменик, коммуналщиктер. Чогуу көрбөйлү мындай. Жүрүңүз. Жакшы. Учурдан пайдаланып төрагага да көрсөтүп коелу. Бул жакта азыр Эмеңер барбы? Эмеңиздер каякта? Халаттарыңыздар. Бериңиз халаттарыңызды. Бардына халатты кийгизиңиздер. бул жакта тырмактар мындан да көгөрүп кеткен да. Халат барбы? Ой, мына бардын санкиничкаларын алгансыздарбы? Азыр ошо санкиничкага жете элекпиз азыр. Биз бая пландуу текшерүүдө да бул. Анан бая мезгилиги азыр не планлуу бул жактын немеси менен текшерип атабыз да. А пландуу текшерүүдө биз бул баарысын Биз укук бузуу жөнүндө кодекске ылайык билдирүү берип атабыз. Бул жакта биз азыр укук бузуу иштери болуп атат. Ошого ылайык, кодекске ылайык чара колдонуп бергиле деп биз бу жака билдирүү бердик. Билдирүү берип, ошо негизде бизге келип, биз ошо текшерип жүргүзүп атабыз да. Эмесине баягы антисанитарный жерлерде полный карашыңыздар керек. Сөзсүз карайбыз, азыр бул мындай результат менен чара көрөбүз. Биз сунушуулуктарды беребиз. Өзү мындай. Качан гана келип, булар текшерип, эбизилдеп, эме кылмайсың, силер ага чейин иш жасашыңар керек эле. Бирок негизди жасап атабыз. Мен да жана бул кишиге түшүндүрүп айттым. Азыр биз маптарга бүт бөлүп койдук сотрудниктерди. Алар не только сөз эле баягы штраф салуу же болбосо наказать этиш эмес деп түшүндүрүү иштерин бүт толук жүргүзүү азыр 1 айлык жарыялаганбыз. Негизи сизби? Ооба, сиз өзүңүз чындап эле эмени сактообуз да, карасаңыз. Жок, мен азыр келдим эмеге бардым. Шашылып карасам ичкерде. Сонбек абабыз каякта экен? Келиңиз абай. Тамак. Кечирип коюңуз, тамагыңызды эме кылып койдук. Ичиде жүрөбүз да. Соңуңуз жакшыбы? Жакшы. Жакшы. 1-2 күн болду. Тамак аш маселесин карап келе атабыз, сиздерге жардам берели деп. Мына төрага дагы жакшы көрүп калды бул жакты. Просто жерден тамактанабыз да, деги. Саламатсызбы? Мондай эмес. Сиздерди көрүп адамдар таза экен деп келе берет экен анда. Амен. Рухсат иштесин. Биз кечеден бери бир 6 кафе, могу 7-сине кирип атабыз да. Баарысында ушундай көйгөй. Баягы эле мойкасын карасаңыз, эми могу жерде бир сизге да көрсөтүп коеюн, учурдан пайдаланып. Бул жер көмүр. Бул жерде кир идиштер, бул жерде мусор. Мына. Анан мына жерден самын суу, анан могу жерден чайкалат. Бул кандай эми? Мына ушуга канча таза идиш деп айтасың ушул жерде чайкалган. Мына. Мунун акыбалын караңыздар, мунун караңыздар. Мына караңыз мисалы. Мунун кирдигин караңыздар мына. Мына жерден эмне турат бул? Мына ушул жерден адамдар чай ичип атат мына. Жуулган идиштер могу жерде турат экен. Бул жерден чайкап туруп буга коёт экен. Бул жерде самын суу. Анан ушул мыйланы адамдар ичип атат да, муну чайкалбайт да мындачы. Канча киши сиздерде мойкада иштейт, эже? Экөөбүз эле. Санитардык китепчеңиздер барбы? Я. Жок. Таза идиштерди кармап аткан жарандар булар.
Азыр эми мындай кылыңыздар, могу жерге чейинчи. Силер полный машинаны чейин текшериңиздер. Санкинчикасынан баштап текшериңиздер. Могу жерге кирип аткан түтүндөрдү текшериңиздер. Эгерде могу отуруп аткан эмелерди текшериңиздер. Эгерде ошол нерсе сурат болсо, мулардан жаап туруңуздар. Жаап алып туруп, анан кийин гана буга уруксат бериңиздер. Сиздер өзү чай ичкени келдиңиздер да буяка? Ооба, чай ичкени келдим. Мен биринчи жолу келишим ушул жака. Самса бар деген ошого келе койдум эле. Кудай да жөн жибербептир да сиздин. Сырасында келип папа кылып да го. Улукка бара койдук. Санитардык китепчелерин күтүп атабыз ошондо. Санитар китепчеси бар экен. Азыр аксакал мен өзүм эсептеп чыктым. 17 кишинин эсебин чыгардым. Азыркы учурда жүргөн. Неме, булар постоянный эмес энди мисалы. Канча санкинчикаңыз бар? 8 та. Азыр белгилерин таппай атам. Мойкада канча кишиник? Мойкада эки женики барбы? Эки женики бар. Мынаны ким берди? Сиз бергенсиздерби? Канча жылга чейин? Yo, азыр бу эскиси аны таппай атам. Bunu естественно жабабыз сөзсүз, до устранения садка жабабыз. Кайсы эмелер кафелерге бардыңыздар? Азыр биз Мырзалинден баштаганбыз. Семейныйга. Алар дагы деле оңол эле экен да. Анан Мырзалим Кара Суу районуна карайт, бирок биз көзөмөлгө алабыз, аны дагы бул кишилер барып Дадабаята деген. Ага да жетебиз. Дадабаятага бардык дейт, биз барбадык. Дадабаята биз Ош шаарында мына Ош району таратта. Ага дагы биз как раз ушул айга планга киргизилген. Саракайына жок экен. Чарадан эле жууп, кийинки чарага салып Азыр ушул немеге, ушул айга планга киргизилген. Точно эсимде бар. Буну биз азыр буну мындан жыйынтыгына бул эмки айларга мүмкүн мынада жок болчу планга киргизебиз деп аттык эле, бирок сөзсүз мунун жыйынтыгы менен жабабыз. Дагы кайсы кафелерге бардыңар? Жалпы 7-нчиси ушул жер. Анан ар бир санкинишка такталбаган маалымат боюнча 2000 сом экен да. Аны атайын адамдар барып кол койдуп. Жок. Бизде мындай биз өзү санкинишкага допуск койбойбуз биз, башка жактан коюлат. Бизден бир 2-3 анализдерди биздин санэпид көзөмөл борборунан өтөт. Налогтон качпашыңыз керек, соцфонддон качпашыңыз керек. Налогдун 108 миң, 110 миң, Азыр мына 95 миң ошондой. Азыр мына сиздин алдын ала келип, балдардын кылып аткан иштери да жакшы. Эртең бирөө отравление отурган болсо, жоопкерчилик сиздин мойнуңузда болот. Андай сен караш керек. Мен бүгүн биринчи жолу ушул самсагына келдим эле. Самсагыңызды жакшы жабат деп айтышты бирок. Аябай. Бирок ошого самсасын элдин баары ошого жараша бирок эмеси болуш керек. Антисанитарный болуш керек. Мисалы азыр мында карасаңыз, кардалар келет экен, биз мисалы көрбөйт экенбиз да. Ичиничи. Сизден отуруп жеп кетет экенбиз. Азыр мына мисалы мен сизге кардар катары келип, азыр тамактанып алайын деп кирдим эле обедке. Арзан экен, жакшы. Эми биз арзаныраак жер издейт экенсиз да, тамакка депчи. Тамагыңыз арзан экен, чайыңыз арзан экен. Ошол жерге келип кичине чай ичип кетели деп. Баракасын берсин. Ичинде мондай балдар айтып аткан нерсе туура. Антисанитарный бар экен ичинде. Канча сом айып салдыңыз азыр колго? Азыр 214 берени мына жерге кол коюңуз. Эсептик көрсөтүш боюнча. Анан медосмотр боюнча дагы 13 000 ошо книжкалары боюнча и санитарный состояниясы боюнча 5 000. Анан полный көрсөтмөдө көрсөтүлөт. Ар бир ишкериңиз книжкасы жок. Эртеден баштап иштен четтетилет. Азыр мындай эртеңкиге уже болбойт. Эртеңкиге заготовка кылбаңыз. Эгерде ошол биздин нормага туура келе турган болсо, санап нормага жооп бере турган болсо, анан кийин сизге ачканга уруксат беришсин, Кандай дейсиз? Макул. Сүйлөшүп. Биз дагы башы жейбиз да айла. Азыр мындай кыласыз, эртең саат 8ден баштап ишкерлерди эмелеңерди, сотрудниктерди медосмотрга жөнөтүңүз. Анализдерди, себеп анализдер ар жерде болот да, тапшырылат да, убактыңарды кетирбейчи. Ошондой кылыңыз ал, Анан кийин өзүңүз да эми Жок, мен айттым, азыр мен да тажер чыгымга келдим. Бок, чай пай ичип кеткилер. Рахмат. Чайды койду. Ягына тойду. Сөзүңө ham рахмат. Сага ham рахмат. Любой службаны баары жакшы, эч нерсе жок. Биз силерде капакерчилик жок. Любой службаны баары жакшы. Жолдун тартылган. Өзү сынос деген жерге чейин азыр. Эми алып бериңиз дейм. Эртең бир эме менен бир сиз баштап берип койсоңуз жакшы болот. Достор, эгерде сиз өнөктөшүңүз менен бизнес баштап, бирок анын акысын бербей койсоңуз, эмне болот деп ойлойсуз? Туура, албетте ал сиз менен экинчи иштешпейт. Баарыбыз иш баштаганда Кудайга жалбарып, Кудай, жардам бере көр, пайда көп көрөйүн деп жалбарабыз. Бирок Кудай бизге ошол пайданы, берекени берген соң,
Көпчүлүгүбүз Кудайдын акысын бергенди унутуп же бергибиз келбейт. Кудайдын акысы ошол зекет, садака достор. Байгыңыз келсе сөзсүз зекет бериңиз. Бул көп жолу тастыкталган. Бүгүн садака зекет берүүнүн эң оңой жолу берекет тиркемесинде жүрүп жатат. Берекет тиркемесине азык-түлүктү, тамак-ашты жайгаштырып, муктаждар менен бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле өзгөчө кафе, ресторандын ээлери бүгүнкү тамакты эртеңки калтырбай, чыныгы муктаждарга бөлүшүңүз. Билип коюңуз, жакшылык ар дайым кайтып келет. Баарыңыздарды берекет тиркемесине чакырабыз.